Депутат Кубанычбек Жумалиевден 78 кыймылсыз мүлк объектisi табылды. 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Курандык арматып айтам. Менин эч качан $2,5 миллиард акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, Депутат Кубанычбек Жумалиевге, анын жакындарына жана филиалдарына таандык. 78ге жакын кыймылсыз мүлк объекттери жана ар кандай компаниялар табылды. Алар Таатан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, депозиттер, телерадио компаниялар жана металлургиялык завод. Депутат жана ага тиешеси бар адамдар тарабынан мыйзамсыз баюу, кылмыштык кирешелерди легалдаштыруу жана салык төлөөдөн баш тартуу фактылары өзгөчө ири өлчөмдө аныкталды, деп билдирди УКМК. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Жумалиев менен Билим берүү министрлигинин жетекчилеринин ортосунда эл аралык медициналык университетине билим берүү ишмердүүлүгүнө лицензия берүү учурунда туруктуулук коррупциялык схема жарыяланды. Министрликтин маалыматы боюнча Жумалиев депутат болуп, ошол эле учурда ММУнун чыныгы ээси болуп, кысым көрсөтүп, өзүнүн саясий таасирин билим берүү жаатындагы мыйзам долбоорлордун лоббизмге келтирүүгө колдонуп, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө лицензия мыйзамсыз алган. Ошол эле учурда лицензиялык комиссия белгиленген мыйзамдык талаптарга жооп бербегендиктен алгач ММУга лицензия берүүдөн баш тарткан. Бирок Жумалиевдин таасири менен комиссиясынын корутундусу өзгөртүлүп, ММУга лицензия берилген, деп белгилешти департаменттен. 4 февралдын алдында Жумалиевге коррупцияга шектүү деп билдирүү түшкөн. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ага карата тергөө мезгилинде УКМКнын СИЗОсунда камакка кармоо түрүндө баш коргоо чарасын тандады. Эске салсак, буга чейин чет элдик инвестор Жумалиев жана анын туугандары тарабынан жасалган алдамчылык тууралуу билдирген. Каржы полициясы депутаттын 2 тууганын кармады. 2019 жылдын ноябрь айында экономист Кейджи Жумалиевдин декларациясын изилдеп көрүп, парламентарий 33 компаниянын бүтүндөй бизнес империясынын менчик укугун жашырып, алардын 11-и мамлекеттик кызматкер болуп ачылган. Жумалиев аял менен биргеликте 50ге жакын ишкананы жашырган. Кийинчерээк депутат өзүнүн фирмаларынын бир бөлүгүн, 18 компанияны, ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген. Жумалиев дагы 17 уюмдун уюштуруучуларынын тизмесинен шашылыш чыгып кеткен. Белгилей кетсек, Жумалиевге анын көптөгөн мүлкүн текшерүүгө байланыштуу Кыргызстандан чыгууга тыюу салынган.